Кыргыз бийлигиндеги чалдар боюнча эл арасында түрдүү пикирлер айтылып келет. Көбү жаш өткөн соң кызматты жаштарга тапшырып, билген акыл насааты болсо айтып деп эле пенсиясын алып жашай берсе деген ойдо. 65 жаштагы Токон Мамытовдун акыйкатчылыкка умтулуп жатышы коомдо мындай пикирди күчөттү. Алардын жамбактылык принциби кээде жийиркенүүнү да туудурары айтылат. Ушуга окшогон пикирди Facebooktун Сатина Айдар аттуу колдонуучусу мынтип жазган. Курманаттай Абдиев Конституциялык палатага 2015-жылы 66 жашында айланган. Пенсионер катары ал 45 000 сом алат. Ага кошумча соттун айлыгы бардык кошумчалары менен 70 000 тегерегинде. Конституциялык палатада иштеген жылдарында сот докладчы катары 2 гана ишти даярдаган. Тагыраагы жылына бирден иш 2016 жана 2017 жылдары. Салыштыруу үчүн сот Айдарбекова ал мезгилде 15 ишти даярдаган. Эмне үчүн Курмантай Абдиев депутат болуп туруп соттукка жанталашты. Кийинки 4 жылда жашы жеткенге чейин туруктуу айлык акы жана бийик статусун кепилдиги, ишмердигинин натыйжалуулугу болсо 0, кийинки жылы отставкага кетет. Маселе жашында деле эмес, күч жана көзөмөл органдарында иштеген адамдарга көз карандысыз кызматтарды ээлөөгө мүмкүнчүлүк бербөө керек. Мисалы, Конституциялык палатанын соту Касым Алиев КГБ жана УКМКнын мурунку кадрдык кызматкери 6 жылдык соттук ишмердигинде болгону жалгыз ишти даярдаган. Ошол эле учурда айлык акысы башка сотторго караганда жогору болгон. Токон Мамытов тууралуу да ушундай. Ал эмне үчүн акыйкатчы болгусу келет? Кокусунан ойгоно калып, керебеттин кырына башын уруп алып эле өлкөнүн башкы укук коргоочусу болгусу келе калган жок да. Бул болгону Герт башынын кызыкчылыгы гана. Өмүр баянында дагы бир бадырайган жазуу пайда болот. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы болгонмун деген дейт Сатина Айдар. КСДП партиясы тарабынан акыйкатчылыкка сунушталып жаткан Токон Мамытов 18 декабрда 65 жашка чыгат. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы жөнүндө мыйзам боюнча акыйкатчы болуп 65 жашка чейинки жаранда иштей алат. Эгерде мыйзам так аткарылса, Токон Мамытов акыйкатчылыкка шайланган күндө деле дагы 3 айдан кийин кызматын тапшырышы керек болот. Булак Назар Ньюс.